ВИЧ деген эмне? ВИЧ же айыф адамдын иммундук дефицит вирусу. Ал ВИЧ инфекция деп аталган оорунун өрчүп кетишине алып келет. Вирус иммундук системаны начарлатат, организмдин инфекцияларга туруштук берүү жөндөмүн бузат. Ал эми СПИД иммундук дефицит кабылданган синдрому, ВИЧ инфекциясынын акыркы стадиясы. Айыф негизинен 3 жол аркылуу жугат. Кан аркылуу жугуштуу оорулары бар кан компоненттерин куйган учурда ийне саюу же банги затын даярдоо үчүн шприц, кашык, фильтр жана башка аспаптарды чогуу колдонсо, коргонбогон презервативсиз жыныстык катнашта айыфты жугузуп алган энеден балага кош бойлуу учурунда, төрөт учурунда эмчек эмизгенде 2020 жылдын 1 ноябрына карата Кыргыз Республикасы боюнча жалпысынан 10.214 киши айыф илдетине чалдыккан. Андан Кыргыз Республикасынын жарандары 9643, ал эми Жалал Абад областы боюнча жалпысынан 1087, андан эркектер 605, аялдар 482, ал эми район шаарлар боюнча төмөндөгүчө. Аксы району 56 учур, Ала Бука району 29 учур, Базар Кургон району 91 учур, Токтогул району 45 учур, Таш көмүр шаары 49 учур, Жалал Абад шаары 389 учур, Чаткал району 10 учур, Сузак району 280 учур, Нокен району 119 учур, Тогуз-Тору району 19 учур. Айыф инфекциясына чалдыккан жанандар сөзсүз түрдө диспансердик байкоодо дарыгердин көзөмөлүндө турусу абзел. Антиретровирустук терапия бул айыф инфекциясынын дарылоосу. Айырты адамдын иммундук дефицит вирусун өлтүрбөйт, бирок көбөйүшүн басаңдатат. Ушундан улам айыф илдеттүү адамдарга узак жана толук кандуу өмүр сүрүүгө мүмкүндүк берилет. Айыф илдеттүү жарандар эгерде айырты дарыларын туура так ичсе, оорулуу энеден дени сак бала төрөлүшүнө шарт түзөт. Жубайлардын ортосунда бири-бирине айыф инфекциясынын жугузуусун алдын алат, айыф илдеттүү адамдын өмүрүн узартат, башка жугуштуу мисалы вирустук гепатит Б, туберкулез жана башка оорулардын жугуусуна тоскоол болот. Айыф илдетинен өзүңдү сактануу жолдору болуп, оору жуктуруп албаган бир гана жыныстык шеригиң болсун. Жыныстык катнашта презервативди дайыма туура колдонуу, стерилдүү бир жолу пайдаланылуучу ийне жана шприцти колдонуу, өздүк тазалык буюмдарын, бритва, тиш щеткаларын колдонуу. Ал эми айыф төмөнкү учурларда жукпайт. Чымын-чиркей чакканда, ванна жана даараткананы жалпы колдонгондо, өбүшкөндө, тиричилик буюмдарды, идишти, сүлгүнү жана башка буюмдарды пайдаланганда. Жалал Абад областынын бардык район шаарларында медицина мекемелери жана СПИДтин алдын алуу борборунда айыфке акысыз кеңеш алып жана тесттен өтсө болот. Ошондой эле 1 ноябрдан 15 декабрга карата акция алкагында экспресс тесттен өтүп, жыйынтыгын 20 мүнөттөн кийин алсаңыз болот. Ден соолугуңуз үчүн жоопкерчиликти өз мойнуңузга алып, сак болгула. Сиз жакындарыңызга керексиз.